Саламатсыздарбы достор. Биз мурунку сабакта ушул фондон жасаган болчу элек, билебиз. Бүгүн ушул сүрөтүбүзгө кичине эффект кошобуз, жана кээ бирки функцияларды толтуруп чыгабыз. Анда эмесе бул жерде биз бул боштугубуз бош, ошону биз толтурушубуз керек. Өйдөсүнүн башын карасаңыздар, ушул жерге биз текст жазабыз. Мисалы бүгүн кайсыл число? Бүгүн 19-июль. Так, 19-июль. Так, бул жерде биз 19-ун өзүн алып туруп, размерин алып чоңойтуп алабыз. Так, июлдун өзүн кичине давайте где-то 16 алып коелу, 16 эффект менен. 19-июль кылабыз. Так, эми алдына тагын бир текст жазабыз. Так, бул жерде 19-ун өзүн свет бере алабыз. 19-ун өзүнө свет беребиз. Бул жерде башка ашыкча свет бериштин кереги жок, себеби бир фондо 3-4 свет болсо, ошол адамдын көзүнө ылайыктуу болот. Биз эми муну алып готовили. Бул жердеги цветти алабыз, чтобы көзгө жакшы көрүнүш үчүн. Так, эми дагы жазабыз. Так, башталышы деп туруп, биз бул башталышын белый фонго берип алайлы, чтобы көзгө көз көрүнүп турсын деп. Башталышы. Так, андан кийин сааты. Саат канчада башталсын? Сааты. Так, сааты. Где-то 22:00 коелу. Так, 22:00 кылабыз. Так, эми биз бул жерде буларды бул өтө эле чоң болуп калды. Так, размерин кичинеп салабыз. Бул жерде 20:18 кылайлы. Так, 18. Так, 18 болду. Так, бундан размерин кичинетебиз. Так, ешкімнен чоң, жетмес. Это 22. Ушундай размерде теңдештирип алабыз. Ушундай кылып, 19 дегенди берип алабыз. Деле алыс эмес. Деле чоң эмес. Так, ушуну алып жаратып алдык. Так, эми биз бул жерге дагы текст берип алабыз. Бул 22:00 өзүнө дагы берип коелу. Текстти буга беребиз. Окшош болуш керек. 19-июль, башталышы, сааты 22:00 дейли. Ушул тексттерибиздин баардыгын бириктирип алабыз. Аны үчүн кандай кылабыз? Бул жерде сразу эле слойдундан пайдалансак болот. Объединить видимый деген басабыз. Баарын бириктирип алабыз. Бул жерге кээ бирки функцияларды алып салабыз. Бул жерде бул ключту бассак, мисалы бул сүрөтүбүз баардыгын бириктирди. Бул жерде тексттерибиз бар эле, бул жакта тексттерибиз бар эле, ушуларды баардыгын бириктирип бир сүрөт берди. Так, эми кандай кылабыз? Бул жагыбызга биз тагын кошумча бир функциясын жаратабыз. Так, аны үчүн биз изображенияга киребиз. Бул жерде биз размер холста дегенди жазабыз. Сиздерде эгерде ушундай болуп чыкса, бул жерге дүйүмдүн ордуна пиксель деген басып алабыз. Пиксель. Ушул сүрөттүн размери 1200 ширинасы, высотасы 1800 экен. Так, эми биз бул жерге 1800 бере алайлы. Андан кийин высотасын 2200 бере алабыз. Так, окей кылабыз. Бул жерге холста бергенибиздин себеби, бул жагыбызга биз ашча фон жаратып берди. Так, Ctrl Z менен кайра артка кайтарып турабыз. Бул жерге биз размер холста. Мисалы биз бул жерге 1200, бул жерге 1500 болсун. Бул жагы 2200 болсун деп туруп, бул жердеги функцияларды көрүп чыгабыз. Эгерде биз бул функцияны менен мунусун баса турган болсок, бул алдына карап кетет. Мисалы, азыр көрөбүз. Минекей, алдына гана карап функция түзүп берди. Так. Так, размер холстасын түзүп алдык. Так, размер холстабыз. Пикселибиз. Так, размер холста. Пикселибиз 1500-ге, жагы 1800-ге. Жагын 2300 кылып коелу. Буну биз чоңойтуп алдык. Эми бизге бул функциясы
Біз свет бір фонын алышымыз керек. Анша емес бұл жердегі мен ол мышкам сіздерге көрініп жатса керек, ошол функциясын басып аласыз. Бұл баланс береді. Бұл басқаныңыздан кейін автоматтық түрде сіздерге қайсыл функцияны чарп береді деймін. Мысалы біз светті қалайбыз. Светті мысалы біз красный функция қойып тұрамыз. Бұны біз алдына түсіреміз. Бұл функцияны. Ушундай биздин жасаган функциябыз. Бұл формат буга да кошумча эффект беребиз. Эффекттин атын градиент беребиз. Наложение градиент. Бұл жерде градиентибизге түзүп алдык. Бул калсак светин эми өзгөртүп алабыз. Ушул фонго окшош туруп коебуз. Мисалы светибиз ондай фон болсун. Так, ушундай фон болсун. Бул жагыбыз. Так, ортосу болсо где-то мондай фон болсун. Так, или мындайраак фон берип алайлы. Ушундай фон беребиз. Башкы фон боло турган болсо, анда эле ушундай кылып салабыз. Кичине. Так, кичине эффект беребиз. Алсак мондайдан берсек болот. Эми булар өтө эле ошо болуп кетиши мүмкүн. Так, примерно ушундай берип көрөлү. Так, ушундай бир. Окей кылабыз. Эми ушул могул сүрөтүбүздүн өзүн монтажлабыз. Так, редактировать. Трансформирование, масштабирование кылабыз. Автоматтык түрдө калсак бул жерден биз Ctrl+C бассак дагы чарп берет. Ctrl+T. Кичине мондайраак кылабыз фондон. Эми биз ушул сүрөттүн өзүнө дагы монтаж беребиз. Эффект басабыз, тен беребиз. Мындайча көлөкө, тен. Көлөкөнү биз монттан жылдырсак болот кол менен, калсак бул жактан дагы монтаж берсек болот. Мындай кылып, көлөкөнү өзүбүз каалаган формага келтирип алсак болот экен. Так, размери канчалык чоң? Пока что ушундай болот. Вот, сүрөтүбүз көлөкөсү менен жаралды. Мындайча бул биздин китеп или обложка десек болот. Ушундай обложка жаратып алдык. Эми биз муну алдына дагы жазып коебуз. Бул алдына кандай дизайн. Так, дизайн. Дизайн. Так, просто бұл эми автору, да? Автор деп коелу. Автор. Программисты. Так, программист. Здесь. Так, бұл жерге біз текстибиз өзгөртүп алабыз. Текстибиз. Біз текст боюнча дагы өткөнбүз, билебиз, бар. Программист. Пока что ушул турерсин. Так, автор болду. Алып туруп. Автор деген өзүн кичине жаш программист деген өзүн кичине мындай берип алсак болот. Вот. Ол текстин өзүбүз каалагандай фонда жаратсак болот экен. Биз бул жерге бул тексттин өзүнө дагы тем берип алабыз. Тем берген себеби ушундай болсо, так кичине азыраак беребиз буларга. Автор, программист. Ну так. Бул жана өзүңүздөр каалаган, может автор или может бул сиздердин биринчи жумушуңуздар. Бул жагы баардыгыбыз окшош болгон бул сиздердин жумушуңуздар.